Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы. Говорит ТВ телеканалының түз эфирінде Майдан программасы. Бүгінгі программаның темасы эмне үчүн партиялык курулуш акча өндүрүү ыкмасына айланып кетти деген темада. Саясий партиялар жөнүндө. Катышкандарды мен мындай айланма айтып кетейин. Камила Толиева, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, вице-премьер мурдагы, экс-министр. Эркин Бөлөкбаев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Финполдун мурдагы жетекчиси. ЗЭК, да? Каныбек Осмоналиев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, министр. Билим берүү министри да болгонсуз, анан дин боюнча комиссиянын жетекчиси болгонсуз да. Жеңиш Акматов, Борборлук шайлоо комиссиясы мурдагы мүчөсү. Рахмат барыңарды келгениңерге. Биздин тема боюнча мына партиялык тизме менен 10 жыл бою иштедик, бирок эң аягында ой бул жарабайт турбайбы деп чыктык. Анткени бул коррупция болуп кетти, тигиндей, мындай деп. Эмне үчүн ушинтип кетти? Эмне үчүн мурдагы ошондой системаны дүйнөдөгү эң жакшы система деп киргизгенден кийин эмне үчүн жаман болуп кетет экен? Кимдер биринчи баштайсыздар? Партиянын лидеринен баштабайлы. Эми биз партияларды азыр реклама кылбайбыз, атабай, иштеме дебей. Кандай дейсиңер? Кимиңер биринчи? Балким эме мурдагы мүчөсүн Борборлук шайлоо комиссиясынын. Бул суроого кандайча жооп берсек? Бул себеп дегенде бизде мына 30 жылда эч алдыга жылуу жок, саскап аткан бойдон турабыз деп алып эле баарыбыз ушунун тегерегинде талашып атабыз. Бул партиялык система менен шайлоо деле ошол эле кыргызчалыкка түшүп кетти. Бардыгы ошол батыштын дүйнөлүк демократиянын үлгүсү деп киргизгенбиз, бирок шайлоо кыргызча болуп калды. Партиялар Кандай система киргизсе деле баары бир аягы келип кыргызча болуп калып атат да. Мисалы партиялык системага киргиздик, бирок бизде партия барбы? Партия жок. Бизде партия күчтүү эмес беле? Убагында болгон. Ал убакта эми ошондо партиялык түзүлүш бардыгын мына бу жерде улуу муундар турушат. Билет болушуңар керек. Силер партиялык түзүлүш кандай болгон, кандай идеология болгон. Ал эми азыр биздин партиялардын идеологиясы, программасы жок да. Бүгүн бул партияда мына азыркы Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы айтып атат. Былтырдан бери 6 партия алмаштырып атыр. Мына азыр бир партиядан шаардык кеңешке төрага болду. 6 партия, bir жылда 6 партияга мүчө болот. Рекорд. Бул рекорд. Бул партиянын уставы, программасы, идеясы жок деген нерсе да. Анда ал киши кандайча 6 партиянын программасына макул болду, кандайча ал ошонун идеясы менен өзүнүн көз карашы туура келди. Ошондуктан бул жерде бизде партиялар эмес эле акционердик коомдор болуп калды да. Ар бир шайлоодун астында жанданат, жетекчиси шайлоодун чыгымын эсептейт. Анан ошого карата ар ким партияга долясы менен кирет. Алдыңкы тизмедегилер көбүрөөк акция менен, арткы тизмедегилер азыраак акция менен кирет. Болду, шайлоо бүткөндөн кийин даже ошол чакырылыш бүткөнгө чейин эле ал партия фракция ар түркүнгө чачырап кетип атпайбы? Партиянын фракциянын ичинде мини фракциялар пайда болуп атат. Мына мага калп айттырбастыр. Мына эки жогорку кеңештин ошол партиялык тизме менен шайланган депутаттар турат. Булар да өздөрүнүн оюнда менин оюмду бекемдейт болуш керек. Эмне үчүн ушундай болуп кетти? Биринчи киргизип атканда ой ушундай сонун саясатка катышыш үчүн, саясатчы болуш үчүн сөзсүз саясий партиянын мүчөсү болуш керек адам деп чыккан. А эмне үчүн анан кийин бузулуп кетти? Албетте, эми бул жакта коллега туура айтты. Кандай гана мыйзам болбосун, биз мыйзам жаңы кабыл алганда үмүт зор болот да. Мына эми жаңылык башталат, эми мындай бир жаңылануу жолуна түшөбүз деп. Алыс барбайлы 2010 жылдан бери 10 жылдык тарыхтагы шайлоо мыйзамдары менен ошондой ашмалтай чыкты. Баягы партиянын лидерлери мындай бир өздөрүнө бизнеске айлантуу максаттары ишке ашты.
кадимкидей соодалашуу, кадимкидей эле жанагы партиядагы 10го чейинки алтын орундар дейби, ошого бүтүндөй эле моончодон берилет деген ставкалар менен кетти эле. Эми быйылкы жылкы шайлоо мыйзамдары өзгөртүлдү, шайлоо системасы жаңыланды деп турсак, эми азыр эл ичинде мындай эл ичинде жүрүп атабыз. Азыр деле ошол эле система кайталанып аткандай, баягы эле мыйзам менен деле эч кимдин иши жоктой да. Кайра эле район айылдардан бу билимдүү адамды издейли, интеллектуалбы, тажрыйбасы барбы, ал маселе экинчи планда калып эле райондордон ким акча алуу. Ошо кишилерди издеп атат. Ар бир район Кыргызстандын булуң бурчунан ошол акчалууларды издеп атканды угуп, мындай киши баягы сайсөөгүн сыздайт да, бул анда качан оңолобуз депчи. Биз эми түрүн көрдүк да, мамлекетти башкаруу системасынын аралашуун да көрдүк, парламенттигин да көрдүк, президенттигин да көрүп, эми бир жаңылануу болуш керек эле да. Бул келип туруп эле кеп мыйзамда эмес. Кеп бул адамдардын өзүбүздөн тазаланууну башташыбыз керек. Ар бир Кыргызстандын жараны мындай бир катуу, бир темирдей, бир мындай бир көзөмөлдү күчөтүп, бир шайлоо системасына бир катуу көзөмөл менен, бир мыйзам менен жашай турган. Анан жанагы буну баары келип туруп эле баягы чириген коррупция. Жекжааттык, тааныш билиштик, акчалуулар, бизнесмендер мына келип туруп палатада көрдүк го. Алардын акылында бир эле нерсе бизнесин коргоо, байыш, бул мамлекетке бир салым кошоюн деген нерсе жок. Мамлекеттин телефонун колдонот, айлыгын алат, бүт жанагы привилегияларын колдонот дагы эле, анан өзүнүн маселелерин чечип отурган бизнесмендерди көрбөдүкпү. Бирок биз дагы эле көрө албай турабыз да, бир жаңылануу болоруна. Мына мен мүмкүн коллегалар айтар бул жерде, же жаңылануу барбы, же мен көрбөй атамынбы? Баягы эле эски системада мыйзам жаңыланды, бирок жүрүштөрүбүз эски эле бойдон башталган сыяктуу. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Анын себептери бар. Анын себептери Жеңиш мырза айткандай өзүбүз деле. Сиз суроо бербедиңизби, эмнеге партиялар ушундай девальвация болуп кетти, деген андай мындай деп. Мен айтар элем, бир эле партиялар эмес. Биз кыргызчылык кылып, тиги мажоритардык системаны өлтүргөнбүз. Өкмөтүн тең өлтүргөнбүз. Демек, кептин баары партияда эмес. Партиялар кандай иштеп аткандыгын Европадан, АКШдан, Япониядан, түштүк Азия өлкөлөрүнөн көрүп атпайбызбы? Партиялар гана кыймылдаткыч күч болуп атат да. Башка маселе. Мына кече Ангела Меркельди узатышты. 6 мүнөт немецтер туруп кол чаап турушту. Партиянын съездинде 6 мүнөт. Бул деген бул неме баягы педант немецтер үчүн бул абдан чоң нерсе да. Алар кимге кол чабышты? Албетте биринчи Меркельге кол чабышты. Бирок экинчи өздөрүнүн консервативдик системасына кол чабышты. Мына көрдүңүздөрбү? Акыры мындай бирине өткөрүп берилип атат. А бизде Жеңиш Камилайым айткандай, мындай менчик нерсе болуп атат да. Өзү 2000 партия десе 2010 жылда айтабыз. Жок. Партия менен парламенттик куруу ыкмасы 2007 жылдан башталган. Эсиңердеби? Ак жол партиясы. Ак жол партиясы где-то 70% алып, ал бир мындай крайность болсо 2010 жылы экинчи крайность болду. Мына Камилайым экөөбүз Арамыз партиясынан бардык. Биз көрдүк, туура айтып атат. Туура айтып атат. Баягы алтын эме 10, андан кийинки 20, андан кийинки 30, ошондой болуп келди да. Анан кийин баягындай фракциялар пайда боло баштады. Партиянын ичинде микрофракциялар пайда боло баштады. Бул эмнеден пайда болот? Бул ошол партиянын калыптанбай калганынан болот. Кечирип койгон эми Камилайым менен Кул экөөбүз алып калганбыз. Бир жылдын ичиндечи. Анан кийин кайта чогулганбыз. Анан кайта ыдырадык. Баягы дурной пример заразительный бол, республикага тийди, Атамекенге тийди, СДПКга тийди, тытышып жатып калышты. Республикадан 3 эме микро эмелер пайда болушту. Ушундай нерсенин баардыгы келип, партиянын бизде калыптанбагандыгынан гана кабар берет. Демек эмне кылыш керек? Демек анча-мынча мыйзам менен видимо бир катуу эле бир чара көрүш керек окшойт. Азыр мен абдан катуу изилдедим партияларды. Камилайым туура айтып атат. Азыр эле белгилүү болуп калды. Эми Эркин мырза капа болбостур, кээ бир партиялардын тизмелери уже бар. 90, 54, 55, 60га чейинки тизимдер бар. Алардын бере турган акчалары да дайын. Уже бериле баштады. Ары бери уже жүгүрө башташты. Мен ачыгын айтып койм. Мен кече эмеге да чыкты, мен интервьюм. Майдан кезинде да чыкты. Демек, кептин баардыгы сиз айткан суроо, биз өзүбүздө да Чернышевский что делать дегени, бул вечный вопрос, ошо улам жаңырып атат да. Эми мен таң калганым,
биздин ошол борбордук шайлоо комиссиясынын позициясына мен таң калып атам да. Эч нерсе кылбай эле ошол эле боюнча келди. А чынында абдан кызык ситуация болуп атат. Азыр 36 баягы мажор менен кетип атат. 54-ü пропорционал система менен кетип атат. Пропорционал системанын ичинде дагы преференциалдык ыкма колдонулуп атат. Ошо преференциалдык ыкманын инструкциясын, кандай кийин эме болот, баягындай заселение болот. Вот ошол жөнүндө эч кандай кабар жок. Кече жогорку кеңеш атайын укпадыбы? Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын. Укты эле көп суроолорго жооп бере алган жок да. Карандашты алып жазып атпайбы? Мисалы үчүн 9 эме болсо, 3-өө аялдарга берилет. Анан 11 болуп калсачы десе, анда 4-өө берилет. Аны кайсы мыйзам негизинде эме кылып атат? Эми, конечно, элементардык арифметикалык подсчет болуп аткандыр, баалы 30%, 70% дегендей система. Эң кызыгы, ошол партияны өткөндөн кийин дагы партиянын лидери менен Боршайкомдун мүчөлөрүнүн ортосунда абдан чоң жаңжал чыгат. Кантип? Ошол эле эмелерди бөлүштүрө баштаганда. Себеби преференциалдык партиянын лидери өзү өтпөй калышы мүмкүн. Эгерде жакшы, мындай таза шайлоо болсо, өзү өтпөй калышы мүмкүн да, туурабы? Вот ушундай бир кызык абал болуп турат. Эми ошону карабай эле кандайдыр бир жолун таап алышыптыр преференциалдык системаны да. Биз кыргыз абдан амалкөй, өтө кыйын болот экенбиз да. Мен аны ушул передачанын аягында айтышка аракет кылам, түшүндүрүшкө. Сиз эмне дейсиз? Мен я хочу сказать, лишили прав граждан Кыргызстана быть, избирать и быть избранным. Азыр сегодняшним, за 30 лет, это олигархическое регулирование. Это президент, парламент, маслократы, олигархи. Они принимают такой закон, что простой представитель народа не был. Крестьянства не был, рабочего класса не был, учителей не было, врачей. Сейчас вставили высшее образование, никогда не было вот в этот раз. С 3% избирательный порог 5% сделали. Можно и 2%. Математика жизнь, 54 на 2 возьмите, 108%. В прошлый раз я президенту заходил, Сооронбай Шарипович, сказал, 1% сделайте. Избирательный залог 50 тысяч сделайте. Джок, 1 миллион, 5 миллионов дают олигархи во главе с президентом, узурпировали власть. Все президенты и сегодняшние подписали этот закон. Не дают людям избирать. Вот это перепон. Что такое? А вот эти, которые партии бегают, они не уверены в себе, лидеры партий, которые они приходили. Акжол, Алга Кыргызстан, Беримдык, Мекеним Кыргызстан. С партии в партию бегают. Приходите, как я уверенный. Хоть я 1% получаю, но я уверен, партия идет. Вот это идеология. Вот я с коллегами не согласен. Идеология в партии есть, повестка дня экологии. Повестка чистота, патриотизм, культура, развитие. То есть мы ставим на повестку, люди не принимают, оказывается, за деньги. То есть вот это президент с олигархами, предыдущие посевшие, решили только деньгами купить людей. На нравственность, бедноту, нищету они вот хотят. А вот простым людям не дают этот порог. Дайте 2%. Санчылар, муалимдер болуш керекпи парламентте? Конечно, 350. Почему легендарный парламент авторитетный, чем сегодня, чем крик легендарный? В чем причина? Представители были от Московского района и Сокулск. 2 дояра, 4 чабана, 3 водителя, 6 комбайнеров, сикловичница, все были. Я не говорю секретари, там, академики, сколько ученых избрались. Но сегодня, оказывается, вот эти они не уверены в себе. Президент, правительство, Жогорку Кеңеш и олигархи, они все перепоны ставят, чтобы люди не избрались. Только деньги. Работали деньги, мораль. Поэтому я хочу сказать, самый уверенный один из них, вот Булюкбаев, партия Зеленых Кыргызстан. Не прыгай, не прыгай с партии в партию. А другие, знаете, на Моссовете девочки то порядочнее. А эти ювелиры, как вы сказали, кто там 6 раз уже пробежался за полгода. Ну так нельзя, я думаю. Вот. Эми агитация болбош керек, баштан эле биздики. Мен да айта кетейин азыр. Биздики мына биринчи 40 мүнөт, азыр 15 мүнөт өтүп кетиптир. Ушундай талкуу болот. Андан кийин 40 мүнөттөн баштап 10 мүнөт биз бир 3-4 пикирди көрсөтөбүз, экранга чыгат, мен окуп берем. Анан ошону
ошол пикирлер жөнүндө өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар. Андан кийин акыркы 10 мүнөттө уже жыйынтыктоо чымдай корутунду өзүңөрдүн пикириңерди эмне туура эмес болуп атат, кандай болуш керек дегендей кылып. Эми мына олигархтар деп атат ким? Эркин да. Олигархтар баарын бузуп кетти деп атат. А ошол системаны мына акыркы партиялык системаны киргизген адамдар өздөрү да бузбадыбы? Эмне үчүн ошол идея үчүн күрөшкөн жок? Кандай деп ойлойсуз? Мындай болбойт, биз муну мындай кылабыз деген эмеспиз. Биз башкача кылалы дегенбиз. А силер минтип атасыз, бузуп атасыңар деп эмне үчүн каршылык көрсөткөн жок? Мына бизде ушул баягы жогорку кеңешке жанагы чимкириктейбиз, олигархтар келди деп атпайлыбы? Ошон өздөрүнүн гана кызыкчылыгын көрсөтүп атты. Мына биз кыргыздар, мен өзүм ойлойм, жеке оюм, жана 30 жылда бир өткөндөн сабак албай жатабыз да. Өткөндө анализдөө деген, аналитика деген жок. Мынакей, биз анда мажоритардык системада биз 20 жылдан ашык отурдук. Революция менен мажоритардык система бүттү, Акаевдин системасы менен. Андан кийин биз партийнийге өттүк. Партиялыкты 10 жыл көрдүк. Бирок биз анализ кылбай эле кайра бул жээкке секирдик да. Жок, бул партиянын эмне кемчилиги болду, эмнеси туура болбой жатыр деп мыйзам шайлоо жөнүндөгү эле мыйзамга асылып беребиз да. Бул биздин шайлоо жөнүндөгү мыйзам СНГ өлкөсүндөгү эң алдыңкы, эң прогрессивдүү мыйзам. Тилекке каршы партия жөнүндөгү мыйзамды эч ким ойлобойт да. Эч ким ойлобойт. Мына биз 93-жылы саясий партия жөнүндө мыйзам кабыл алыныптыр. 95 97 бир 2-3 өзгөртүү киргизилген экен. Болду, андайын эч ким, мына быйыл дагы деле конституциядан бери өзгөрттүк, бирок ал закон жөнүндө ойлогон жок. Бизде кыймылдаткыч күч партия болуп атат да. Бирок негизги ошол саясий партиялар жөнүндөгү законду ойлоо, ушуну өзгөртөлү, ушуну талкуулайлы деп бир депутат же бир конституциялык кеңеш менен мүчөсү же бир аткаруу бийлигинин Жакшы мыйзам бошол? Жок, бул партиялар жөнүндө 93-жылкыда андан бери заман кандай өзгөрдү? Мүмкүн аябай сонун экен, анын өзгөртүп кереги жок. Жок, өзгөртүш керек. Күнгө мыйзам бул догма болбош керек да, бул турмушка карата мыйзам өзгөртүш керек. Мына мен эми Борбордук шайлоо комиссиясында иштеген адамдыктан биздин шайлоо системасын кандай өзгөртүп атабыз? Мына биз акыркы мына электрондук урналар боюнча СНГ мамлекетинде биринчи биз колдондук. Мына биз канча маселени чечтик. Карусель деген СНГда чоң маселе. Кыргызстан чечтиби? 100% чечти. Үй бүлөлүк добуш берүү дегенди чечтикпи? Эме бармак менен чечтик. Мына бул турмуш жашоо алдыга кетип атат, цифровизация деген нерсеге кетип атабыз. Бул мыйзамды ошо бүгүнкү күндүн талабына жараша жасалыш керек. 93-жылдан бери Эмнесин өзгөртүш керек? Эми партиялык түзүлүш жөнүндө каты эле жазыш керек. Мисалы, мына баарыңыздар эле сырт мамлекеттерге жүрүп келесиздер. Мисалы, көп эле өнүккөн Европанын өлкөлөрүндө 5тен ашык партия жок. Себеп дегенде ал жерлерде партия деген, мисалы биз мына Австрияда болдук. Австрияда бир партияга киргенден 3 жыл катардагы мүчө болот экенсиң. Андан кийин гана партиянын шайлануучу органдарына шайлана аласың. 3 жыл баягы кыргызча айтканда кара кул болуп партияга кызмат кыл сен. Андан анан сен депутат болосуңбу муниципалитетке, же болбосо федералдык парламентке болосуңбу? Жок. Мына ошентсе бизде деле партиялар бат-бат эле ириленип, партиялар бутуна туруп, ири-ири чыныгы идеологиясы бар партия болуп, а биздики мына жана мен айтып кеткендей эле. Мына азыр башканы коелу. Партиянын лидери бул ошол партиянын атасы да, партия ошонун баласы түскөн. Аны тыштап коюп өзү бир партия, бул ошол кишинин абийиринин канчалык деңгээлде экенинен деле билсе болот да. Өзүнүн партиясын иштеп, мен бул шайлоодо бул партия менен барайын деп чечтим деп, уялбай кесиптерге интервью берип атат. Биздин партия катышпайт, мен өзүм бул партия менен барайын деп чечтим. Көп андайлар. Жок, бул ошо кишинин моралдык өзүнүн укугу, ошо партиянын лидери катары. Значит, ал партиянын лидери эмес. Ал ошо шайлоого карата жанагы акционердик коомду түзгөн, шайлоого өткөн, андайын акционердик коом ар ким акциясы менен кетти, партиянын эчтекеси калбады, акционердик коом жабылды. Идеология СССРде күчтүү эле. Партия десек эле баары
партияны чыгып калса, дароо жумуштан алынып, тияққа ордун салбай, бияққа бара албай калчу эле. Эмне үчүн ошол идеология алек заматта жоголду, жок болуп кетти? Туура, Советтер Союзунун учурунда эми биз ал кезде бала элек. Мен жеке өзүм атамды айтсам, ал киши парт билетин бүгүнкү күнгө чейин сактап жүрөт да. Коммунисттик партиянын мүчөсүмүн деп бүгүнкү күнгө чейин катып отурат ошо кишичи. Булар биз сатпайбыз, коммунисттик партиянын мүчөсүбүз деген кишилер. Бул ошондой идеологияга сугарылган кишилер. Бүгүнкү күнүчү, эми бүгүнкү күнү биздин ошол трагедиябыз ушул болуп атат да. Идеологиялардын күрөшү болуш керек эле да. Бизде акчанын күрөшү болуп атпайбы? Анан сиз айткандай, Жеңиш мырза айткандай, партиялар чынында мына бүгүн 300гө жакын партия бар да, официалдуу түрдө катталган. 290 деп атабы, ошол 300гө жакын партия эми бул баягы Бакыт Төрөбаев айтты эле, комоктор 90-жылдан кийин аябай кичине комоктор бурч-бурчта ачылып кетти го деп, ошол сыяктуу эле бул да бир күн модадан калат. Бул дагы бир барып туруп бул эми убакыт керек экен, албетте ирилешет. Ага биз өзүбүз аракет кылсак. Эми партиянын мыйзамын, албетте саясий партиялардын мыйзамын бир канча жыл болду, өзгөртүү киргизилбей атат. Биз азыр бүгүнкү күнү шайлоо мыйзамдарындагы эле кемчиликтерди карап атабыз да. Мына акыркы эле кабыл алган мына 6-чакырылыштын депутаттары шайлоо мыйзамын булар мындай толук кандуу деле талдаган да жок парламентте, анан коомчулукка да талкууга кенен убакыт болгон жок да. Жана сайтка илип койду, сайтка киргени бар, кирбегени бар. Анан бизде ызы-чуу түшүп эле кабыл алынгандан кийин эле жатып калабыз да, окуй мындай деп. Мен ушул эми баягы башынан эле ушул мыйзамдын кабыл алынып кичине талкуу жүрүп атканда каршы болдум эле. Муну бул преференциалдуу эле мындай тартипке, ошол системага өтөлү. Себеби ошондо деле фамилияга добуш берилип атпайбы партиянын ичинен. Бир мандаттуу деп алып, эми бир мандаттуудан дагы аралашып, анан жана округтардан маселе чыгып атат. Ушундай наразы. Кайсы регионго барсаң, бизди туура эмес бөлүп койду, биздин укугубуз тебеленди. Мисалы, Кара Суу округунда дагы аябай ызы-чуу болгон жерлер бар экен. Араванда дагы тиги бир районду эки районду бир, мисалы, Баткендин жарымын алып Кадамжайды кошуп, Аравандын жарымы менен оокат менен иши кылып, папам менен тиги немен Кара Сууну аралаштырып дегендей, ушундай элдин ичинде азыр бул наразычылык ушул бир мандаттуу округтардан мындай бөлүштүрүүдөн туура эмес наразычылыктар болуп атат, туурабы? Ушул маселе дагы эртеңки күнү шайлоодон кийин мен айтып атам, ушул 36 бир мандаттуу округтан бир ошол жерден маселе чыгат да. Чыр ошол жерден чыгат. Бул өтө чоң чыр да. Биз өзүбүз ушундай бир минаны коюп отурабыз да, 36 мандаттуу. Бул мындай эме тырмакча калып айтканда. Эми бул албетте кабыл алынып калды. Эми мунун үстүндө сиз айткандай сабак алышыбыз керек эле да. Мунун үстүндө иштейбиз деген аракеттер кийинки шайлоодо болобу да жокпу? Бул бир гана Кудайга маалым да. Кандай болуш керек партиялык курулуш? Маркс баягы Фейербах жөнүндө тезис жазганда 11-чи тезис бар. Значит, все люди или там ученые объяснили, как устроен мир, но задача состоит в том, чтобы менять, изменить его. Переделать. Жеңиш мырза эң туура айтып атат. Ошол мыйзамды абдан бышыкташ керек болчу партиялар жөнүндө. Нормаларды жестко кылып кириш керек болчу. Мен атайын Германияныкын изучать эттим. Германия бул эмени басып өткөн экен убагында. Баягы ХДС, ХССтер эмне үчүн биригип эме болушту кийин. Вот ошондой нерсе. Ошону жасабай атайлап алып келип атышат. Себеби все-таки ар бир партиянын лидеринин өзүнүн баягындай максаты бар да. Максаты бар. Бул бир. Ооба. Бул бир. Экинчи, ушундай абалга алып анан кийин коомубузда баягындай төңкөрүштөр болуп атпайбы? Мен Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары какшап айтканмын былтыр. Же биротоло мажоритарный системага өтөлү, же пропорционалдуу системага өтөлү. Экөөнү аралаштырсак эле жаңжал чыгат. Мына кече жогорку кеңеште ошол Борбордук шайлоо комиссиясы төрайымын жарга такап коюшту. Камил айым эң туура айтып атат. Эми бул утулган партиялар сөзсүз жаңжал чыгарышат. Кантип 5-сентябрда БШК өзүнүн токтому менен округдарды белгилеген. Токтом чыгарган. Акыркы күнү 15-сентябрда ошол эле токтомун бузуп, округдарды өзгөртүп атат.
кайра өзгөртүп атат. Вот ошондон баягы Камил айткан балакеттердин баары кирди. Каракулжа, Алай, Чоң Алай бир округ. Каракулжада 50 000 шайлоочу бар, тиги жакта дагы 50 000 экен, ошо менен иши кылып мындай болду. 100 тегерен. Араван тигине кылышты. Анан кече тиги төрайым жооп берип атпайбы? Biz bayağı 3 prinsipten karmadık. Hemen айтпайлы коюн. 3 принципти кармадык. Ошонун бир принциби бар да, баягы структуралык подразделениялер, областтар гана аралашпаш керек деп. Анан мен кечкурун келип карасам, аралашыптыр да. Мисалы үчүн Ош өзүнчө единицабы, Оштун эмелерин шаардын кара сууга бөлүп таштаптыр. Демек кара суу Ош областы менен Ош шаарын аралашып кетип атпайбы? Мына отушудан сотко беришет дагы, менимче бир жарым жыл соттошот. Бул бир. Экинчи, преференциалдык эме боюнча да ошондой болот. Ошондой болот. Анын эсептөө механизми кандай болот? Отушулардын баары белгисиз болуп атат да. Эми келип эле менимче ушундай бир катуу бир чара көрүп алып туруп анан кийин ишти башташ керек окшойт. Менимче партиянын лидерлери чогулуш керек. Чогулуш керек. Бу жерден барымба эмелер деле көйгөйлөрдү айтып отура бербей, чогулуп туруп өздөрү дагы бир кандай бир сунуштарын бериш керек. Бир принциптерди, бир принцип менен правило игры, так сказать, установить дегендей да. Мен оюм ошо. Кандай деп ойлойсуз? Партия аралык бир ушундай уюм керекпи же башка бир уюм эметиш керекпи? Оңдош керекпи? Биринчи бузулган конституционный мыйзам шайлоо боюнча. Отсюда все идет. Единственный народный выбор елдік шайлоо 23 февраля 1990 жылда болды. Единственный народный выбор. После того только олигархи от президента, прокурор, судья, ГКНБ, маслократы, депутаты, правительство, они все делают, чтобы простой народ не избрался. Конституционный закон. Да, как Байке говорит, сделайте одномандатную, все, партия выпадает. 2005 без партии же пришли. Хотя в 2000 году 15 мест политические партии пришли. Равномерно коммунист Абсамат Масалиевич пришел и Акаевская партия, СДС. Там вот СДС, где там Акылбек Джапаров был. Тогда 2003, 2004, 2005 год Акаев, его власть, руки выкручивали, меня и нескольких депутатов, чтобы создать Центеру. 3 года подряд. 3 года подряд выкручивали, мы же не дали, потому что именно были сильнее депутаты. И уже в 2009 году Акжол партия создала Центеру. Да. Создали они, все, это генеральное соглашение, юридически, экономически, экологически, только Стокгольмский суд. И еще Конституционный суд утвердил, что это закон. Нормально. Поэтому вот сейчас власть что-то делает на партию, чимкрики, не берет на себя ни один президент ответственность. Почему я хочу обеспечить представителей народа, студентов, молодежи, да? Да, конституция как гарантия. Студенты хотят пойти, создали свою партию, 1 000 000 сомов не могут найти. Такие партии, Урмат Джаныбаев, Джекшеева сын, такие, много-много ребят молодых, ходят 1 000 000 сомов. Одномандатные 100 000. Я вот одномандатным пришел, 500 сомов заплатил. Я единственный законособрание, единственный первым туром пришел. 34 856 голосов взял. Кайсы жылы? 95. Это законодательный. Ну, власть все делает. Сегодня встречается, говорит, зачем деньги раскидывать? Зачем деньги? Людям все конституционный закон о выборах. Конституция мыйзам шайлоо боюнча простой элге жол берилген жок. Все. Вот простой жөнөкөй эл болуш керек дейт. Ушу сөзсүз ошондой болуш керекпи? Санчы, койчу, народный өкүл. А исполнительный власть, пусть там юристы, все. Вот Жогорку Кеңеш, нас было 60 депутатов, а аппарат был 300 человек. Юристы, отделы, экономические, социальное, образование. Все там, они пишут. Целое управление министерств, об агентствах, юридическое отдел, законы пишет правительство. Вот БШКнын мүчөсү айтсынчы, мурдагы мүчөсү. Сөзсүз ошондой болуш керекпи же кандай? Билимдүү, эл үчүн күйгөн адам болуш керек го. Бул жерде эми элдин ишенимине ээ болгон кишилер келиш керек. Анан парламент, профессионалдык парламент болгондон кийин билимдүү адамдар келиш керек. Ал бул биздин жана Эркин мырза айтып аткан
бул советтик системанын эле эмес да. Жасалма мындай. Жасалмасы Выставочный, багы. Келүү ал убакта кандай эле. Ал мисалы мен деле эжем мугалим болуп, мугалим эле Талас районуна квотадан бир мугалим болот деген. Таластан бир Талас шайлоо округунан бир мугалим болгон. Ал сессияга 3 күн келип эле минчи эмне законунда эле мен өзүм эми билбейм. Андан кийин СТС Турсуналиев депутат болду. Эстекем деле бир эле жолу сүйлөгөн. Мен студент элем, мен билем да. Анан ал убакта эми Советтер Союзунун системасы бөлөк эле дейм, баарыбыз билебиз да. Ал убакта мүмкүн ошол керек болгон. Бирок азыр чын эле берге профессионалдык парламент болгондон кийин мыйзамдарды кабыл алыш үчүн профессионалдар, экономисттер, юристтер келиш керек деп ойлойм да мен. Мына Ньютон деле белгилүү физик парламенттин депутаты болгон да. Канча жыл отуруп бир гана жолу сүйлөптүр. Ошондо сүйлөгөнү мына терезени жаап коюлгулачы дептир. Кандай деп ойлойсуз? Жок, эми бул биз мындай 21-кылым заманбап ойлонууну, заманбап мындай бир мамлекеттик башкарууну коом өзү талап кылып турат. Бүгүнкү күнү биз эми мындай илимий технологиянын мезгилинде бизге биринчи кезекте билимдүүлүк. Бул эң негизги ушул курал ушул болуш керек. Билимдүүлөр келиш керек. Билимдүүлөр келип мына 6-чакырылышты эле көрөлү, алыска барбайлы. Не деген гана мыйзамдарды кабыл алышты. Суу кодекси боюнча жана мөңгүлөрдү талкалоодо эмне бул ушул бир эле мыйзамды алып көрөлү. Бул эки мустоону талкалоого уруксатты берген жогорку кеңеш болду да. Ушуга окшогон ашмалтай чыккан мыйзамдарды эми моундай бир баарын эле кыргызча баягы жатык тил менен айтканда электен өткөрүп кумун кумга ташын ташка бөлүп туруп эми муну биз бир баарын тескей турган мезгил келет. Мына жогорку кеңеш ошон үчүн болуп көрбөгөндөй азыр компетенттүү, билимдүү, тажрыйбалуу мыйзам эмне, мыйзамдын маңызы, мазмуну эмне экенин түшүнбөй эле кол көтөргөнү бир 50% болот. Чынында бул тиги жогорку кеңештин табиятынан көрбөдүкпү? Кайсы мыйзамды кабыл алып атканын деле билбей тиги өтүп кеткен мыйзамдар жөнүндө чыгып талкуу болгон учурлар деле болгон. 5-чакырылышта бизде деле болгон. Аны биз кечээ талкуулаганбыз, бүгүн башканы айтыңыз деп турган учурларыбыз деле болду да. Эми ошон үчүн эми комитеттин ичинде анын ичиндеги немени айтпай эле коелу. Бул элдин тагдыры, мамлекеттин тагдыры. Бул жерде абдан бир мындай бир жоопкерчиликтүү менен мамиле кыла турган бир компетенттүү адамдар келиш керек болуп турат. Бул 7-чакырылышка. Себеби 6-чакырылышта көрдүк. 5-чакырылыштында ушул бир мен эми ачык эле айтайын, жанагы жетекчилерден да көп нерсе абдан мындай көз каранды болот да. Мисалы Ахматбек Келдибековичтин учурунда спикер болгон учурда биз талапты мыйзамдардын аткарылышын керек болсо президентти чакырчубуз. Моол мыйзамдын аткарылышы боюнча, моол токтомдун аткарылышы боюнча кандай сиздин эмнеге аткарылбай атат деп президенттер келчү. Мындай жогорку кеңешке. Бул дагы бир ошондой мындай күчтүү, ошодон мындай билсек болот да, күчтүү, компетенттүү депутаттар келген учурда гана бизде эми күтүп атабыз, күчтүү команда келиш керек деп. Анан жанагы айткандай саанчыга тиги бу дегенде эми бул чындап эле Советтер Союзунан калган эски бул методика, менин оюмча эми азыр андай болбош керек го. Мен кошумчалап кетейин. Мисалы жана саанчы деп атпайбы, мына бизде эл өкүлү деп мынакей айылдык кеңешке билимди алып салганбыз. Эки Созов билими бар деген жок кирди. Көп айыл өкмөттөрдө бюджет 1 жыл кабыл алынбаган убактар болбоду жергиликтүү кеңештерде. Себеп дегенде бардыгы ошол саанчы колхозчулар баягы айылда эми кандай кимден уруу тууганы көп болсо айылдык кеңешке депутат болот да. Келген ал бюджет деген нерсени түшүнбөй өтөсүз. Аны күнөөлөш керек аны. Ушундай эми маселе көп мына көтөрүлдү, мына өткөн Созовта анан кайра жок дегенде атайын орто билими болуш керек деген кайра кирди. Анан жогорку кеңешке жанагындай билимде, бирок ушул убакка чейин жок болчу, бирок Сероно эме билимдүүлөр келип жүргөн го, ал бул гана жаңы акыркы мыйзамдын акыркы вариантында гана кирди. Ага чейин эч бир билим жөнүндө жогорку кеңеште билим жөнүндө жок болчу. Норма жок болчу, талап жок болчу. Мен чын айтсам абдан кооптонуп турам. Бул баягы кооз сөздүк үчүн эле эмес, же бир көрүнөйүн деле эмес.
Бізде бір абдан жаман оору пайда болды да. Былтыр октябрь айында Жогорку Кеңештин шайлоосу жараксыз деп табылды. Эл көтөрүлүшкө чыкты. Ким жооп берди ага? Ким жооп берди? 1,5 миллиардка жакын сом акча сарпталды. 684 миллион сом акча кетти. ызычуу болду, система өзгөрдү. Же аткаруу бийлиги, же БШК эч кимсе жооп берген жок да. БШК ошол эле составы менен толугу менен азыр дагы келди. Толугу менен эмес, бир 50% алмаштырганда бирок келип отурушат дагы. Төрайым баш болду. Ошолор эле ошол боюнча келишти дагы 11 апрелде быйыл жергиликтүү кеңеш шайлоосун уюштурушту. Ал жерде 3 ири шаар болгон, 3 ири шаарыбыз бар. Бишкек, Ош, Токмок. Партиялардын баары катышты. Күпүлдөп аягында эме болушту. Эми форма 2-ни алып койгону жакшы болду, бирок башка жолун табышты. Кече айтмакчы, БШКнын төрайымы айтып атпайбы? Кээ бир партиялар ресурсту пайдаланса, кээ бир партиялар ага альтернатив кылып туруп акчаны пайдаланышат. Ушуну парламенттен эме айтып атат, төрайым, спокойно айтып атат. Ага ким жооп берди 11 апрелдеги 3 шаардын эмесин? Ага да бир канча миллион сом акча кетти да. Эч ким жооп берген жок. Эгерде катуу тартип болсо, партиялар күчтүү талап кыла турган болсо, бир 20 киши камалыш керек болчу. Камалыш керек болчу. Буквально смысле это болсо. БШКнын бир мүчөсү ансыз эле камалып атат азыр. Канча 500 айлана 550 миң доллар пара алып алыптыр деген эме менен. Ушундай эме менен кантип баратабыз биз шайлоого? Мен ошо таң калып атам. 11 июлда теги 3 шаардыкын кайталап өткөрүштү. Ага да 1 миң акча кетти. Бирок эч нерсе болбогондой да. Бул бюджеттин акчасы. Эми азыр мына Жогорку Кеңештин 28 ноябрдагы шайлоосу ылайым эле болуп калсын, мен Кудайдан тилебатам. А болбой калса кандай болот? Кандай болот? Азыркы темп менен бара турган болсок, ошо преференциалдык шайлоодо дагы, тиги мажоритардык шайлоодо дагы чоң жаңжалар чыккан турат. Ачык эле айтып атпадыбы? Кече мен Бакиров Өмүрбек деген депутатка абдан ыраазы болдум. Ошол, анан дагы бир депутат, по-моему, Жанар Акаев болсо керек. Ачык эле көзгө сайып көрсөтүшпөдүбү? Бул округдар конкреттүү кишини үчүн жасалып атат. Даже бир депутат чыгып алып, баягындай оправдание кылып үйдү го. Ошо мен ушинтип байланыштырып атышат, Карагулжа чоң алай, аны алайды, ушул алып алыпты. Жок, мен алган эмесмин. Өзү комиссиянын мүчөсү экен, округду эме кылган, бөлүштүргөндө. Анан демек 5 сентябрда 15 сентябрга оңдогон ушулар да. Азыр мисалы үчүн Эркин Бөлөкбаевдер эми ылайым эле өтүп кетиңиздер. Өтпөй калса буларга сонун повод да. Сотко барат. Анан эки токтомдун кайсынысы менен эме кылдыңар округду деген. Мына көрдүңүзбү? Вот ошол нерселер келип президентти абдан чоң эмеге салып атышат, подставить этип атышат, расмий бийликти подставить этип атышат. Анан кече Жогорку Кеңеште уялбай эле айтышты, жарга такады эле, ошол анча-мынча баягы чиновниктер сизди эме кылды, мажбурладыбы десе, мажбурлады деп айтты го. Ошентип айтты да 15 сентябрга эметилген. Мына көрдүңүздөрбү? Кептин бардыгы алдын ала оюндун эрежесин так даана жасап алганда болуп турат да. Аябай кыска, анткени убактыбыз мына теткил жерде саат көрүнүп атат. 2 мүнөт калды. Эң күчтүү партия бийликтин партиясы го. Ошон үчүн элдин баары тияка чуркайт, бияка чуркайт. Бийлик алмашса. Дагы бир жолу айтайын. Элдин өкүлү болуш керек. Жогорку билимдер келди. Макөлө, Сакөлө, Майами дегенди уктук же. Жогорку академиктер айткан. Карапай, Эстебес Аксакал келгенде, ол уже величина айткан, бир айтат. Мындай жанагыдай подхалим болбойт, мугалым эжемиз сиз айтканыңыз. Жогорку билим канча балдарды тарбиялады. Ошолор өтүш керек же. 1 миллион 100 миң деген мугалымдарды өткүзбөйт. Айылдарда жакшы кишилер бар. Сону эл шайлайтын. 100 миң сразу шайлабайсыңдар. Биз олигархтар шайланабыз деп, жанагы конституционный мыйзамда мына Жогорку Кеңеш олигархтар, өкмөтү, ЦИК, президенти кол коюп өтпөйсүңдер. Өкүлдүн представители төп. Ошондой мыйзам кабылдады. Сол үчүн еще раз хочу сказать. Элдин өкүлү деген сөздү түшүнөсүңүздөр? Представитель народа. Чабан, сельхозник, комбайнер лучше министра знает. Сколько семена, какой ветер, какая пшеница. Кегиз министр сельскохозяйства көрдүк. Пшеницу колосовые не может ячмень от пшеницы различить.
кукуруза. Какие анекдоты только, конечно. Золсин Джоргубин, вы ошибаетесь, ребята. Она Карапай елді только ошдар, они поддерживают. Вот эти представители народа, они здесь все маслократы, академики, которые в Бишкеке сидят, и лидеры политических партий, и президенты, и правительство. Биздин биринчи бөлүгүбүз аяктады. Азыр мен бир 4 пикирди окуп берейин силерге. Азыр экранга дагы чыгат ал тексттер. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова. Партиялар ичиндеги коррупцияны партиялар өздөрү жасап жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы жасаган жок аны. Партиялар жакшы шарттар түзүлгөнү менен 10 жыл бою алар өнүгүүгө жакшы мүмкүнчүлүк алган. Бирок алардагы коррупцияны баарыбыз көрүп турабыз. Жогорку кеңеште отурган партиялар өз институтун дискредитация кылып, ишин маңызын билбей койду. Азыркы мыйзамда дагы партиялар маанилүү институт бойдон калууда, дейт Шалдабекова. Роза Отунбаева, мурдагы президент. Бүгүнкү күндө партиялык системага көп нааразылык айтылууда. КСДП сыяктуу тарыхы бар партия бир кишиге байлангандыктан талкаланып калганына өкүнөм. Партия куруу бул абдан чоң жана маанилүү иш. Дүйнөдө партиясы жок саясатчы болбойт. Чыгыш жана батыш өлкөлөрүнүн баарында партиялар бар. Жаштар эскилердин баары бийликтен кетсин дейт. Андай болгондо жаштар өздөрү партия куруш керек. Партия түзүп, аны бутуна тургузмайынча жаштар саясий жеңиштерге жете албайт. Саясат талдоочу Марс Сариев. Мурда шайлоо баштала электе эле бийлик партиясы менен оппозициялык партиялар анык болуп калчу. Азыр баары тынчып калды. Менин оюмча саясий абал кескин өзгөрдү. Айрым оппозициялык партиялар көтөрүп чыккан либералдык идеялар эл арасында колдоо таппай калды. Шайлоо башталып атат, бирок оппозиция тууралуу эч нерсе угулбайт. Журналист Шайырбек Маматокторов. Партиялар бийлик алдында биригүүгө аракет кылат. Анте албай, батпай калган олигархтар жоон топ күч болуп өзүнчө биригет. Анткени бийликтин партиясында деле квота чексиз эмес да. Акчалуулар бири-бирине каршы ойнобойт, алар бири-бири менен эсептешип турат. Бирок прогрессивдүү күчтөр да бар. Алар өзүнчө бир топко биригет. Ошентип, болжол менен 3 саясий топ болот. Шайлоодо саясатчыларды акча, бийлик, анан идеология бириктирет. Аягында болсо бийлик менен акча утуп кетет, дейт. Кандай ушул 4 пикир жөнүндө кимиңер кайсы пикир жөнүндө эмне деп айта аласыздар? Төртөөнүн тең бир окшош жагын байкадым мен. Төртөө тең бир окшош нерсени айтып атышат. Бардыгы ошол теге административдик ресурс, анан акча роль ойной турган оюндарын алып атышат. Мени ушул күйгүзүп атат да. Эмне үчүн Роза Исаковна президент болуп турганда ушуну түп тамырынан бери жоюп койгонго аракет кылган жок? Убактысы жеткен жок го. Убактысы жетти, еще как жетти. Мына Камила экөөбүз билебиз. 5 партия өтүп келгенибизде 2010-жылы. Биринчи орунду алган партияга бербестен өкмөттү курууну. Экинчи, үчүнчү орунду алгандарга улам-улам берип атты. Ошол эле эмени кийин Атамбаев эме кылды. Колдонду. Аягы эмне менен бүттү? Аягы чоң жаңжал менен бүттү. Ошон үчүн партияларды кандай жол менен түзүлөт, кандай идеология менен барат, ошого президент өзү абдан бир ушундай бир катуу баягындай арбитр болуп гана туруш керек. Менин билишимче азыр Садыр Нуркожоевич ошол функцияны аткарууга аракет кылып атат. Ачык эле, бул жерде эч кандай баягындай бир жагынуу, жагымпоздук андай мындай деген нерсе жок менде. Мен билип эле калдыңыздар. Бирок аркасында абдан чоң куурчаган күчтөр турат. Куурчаган күчтөр турат айна чекесинде. Вот ошолор ойноп атышат. Мына ол партиялар акдан пайда болуп атат. Мына ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, дагы бир нерсе деген партиялар. Айланайындар, кечээ эле 9 ай мурун эле оозубуз күйдү эле го андай нерсеге. Вот ошол кайталанып атат да. Мына жерде мен бир нерсеге абдан эме кылдым, Шайлдабекованын айткан сөзүнө. Ушу борбордук шайлоо комиссиясынын бизге кереги барбы? Вот, по крайней мере, вот ушундай структурасы менен. Мисалы үчүн Европанын көп өлкөлөрүндө Центр избирком деген жок. Чехияда жок. Чехияда точно жок. Статком өткөрөт. Менин Эстонияда чоң окуган досум чех. Азыр партия эме депутат болуп отурат. Ошо менен сүйлөштүм кечээ эле.
Сөйлесем ошол мага ушуну айтты. Бизде дейт национальный статком өткөрөт дейт. Анан баягы первичный окружной комиссиялардын гана иши экен да бул. Алар автоматически берет экен. Мына сиз айттыңыз го, баардык баягы акылдуу урналар менен кетет. Болду, центральный серверге барат, ошо менен иш бүтөт. Австрияда МВД өткөзөт. Bizde 30 жыл мына. Чехияда дагы МВД тартиптик карайт. Статком өткөрөт. Мен сөзүм бүтүп коеюн. Борбордук шайлоо комиссиясы жасаган жок аны дейт. Айланайындар. Борбордук шайлоо комиссиясына арызданып, тынбай, мынандай кашкайтып көрсөтсө, кармап отуруп туруп, анан кийин срогуна 1 күн калганда анан эмеге прокуратурага берип атпайбы? Мына ошон оюндар токтотсок эле көп нерсе өзүнөн өзү оңоп кетет болчу да. Мына Шайлдөөк айтып атат, мен буга кошулуп кетелем партияларга депчи. Мына шайлоодун закондорун өзгөртүү боюнча чоң жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жерде көп чогулдук. Мен деле баягы эксперт катары барып. Анан ошонун бир блогу саясий партиялар жөнүндө болчу. Ошол секцияга эч ким барбайт да. Бүт эле тигил шайлоо мыйзамына кирет. 2 жолу гана Бөлөкбаев мырза келди. 1 жолу Кулов келди. Мен ошол атайын, мен ушу өзүмдүн жеке ушу шайлоо комиссиясында көп иштедим. Мен ошол биринчи кезекте мына ушу партиялар жөнүндө деп мен ошол секцияга чуркайм да такай. Ошондо 1 жолу ушу киши келди, 1 жолу Кулов келди. Калганы эч ал жак. Эми партиянын мен ойлодум, залда отурган партиянын лидери азыр биздин секция толуп калат десем, жок, бир 4-5 киши келет, болду, каралбайт. Ошо менен бул маселе каралган жок да. Анан жана Каныбек агай айтып кетти, шайлоо Борборук шайлоо комиссиясында деле багы бардыгын эле ушу Борборук шайлоо комиссиясын көргөзө берет. Мен мына 15-жылкы шайлоодо 90 Кыргызстан боюнча 90 участокто шайлоо бузулду. Полный эмес, ар кайсы жерде. Бардыгын биз прокуратура менен МВДга бердик. Убагында. Кызыгы Көлдүн Карой деген округунда 70 000 сом ыштарап салды комиссиянын мүчөсүнө. Таласта 3 жылга кесилди. 5 жерде жоопка тартылды да. 85-инен прокуратурадан кагаз келди. Кылмыш, жана состав преступления, кылмыш составынын жоктугуна байланыштуу иш кыскарды деп. Анан мен Саляновага өзүм атыман жаздым, Айда Жеңишбековна. Баарын тиркедим, багынын бардыгын. Бул 85 жерде Кыргызстандын мыйзамдары иштебеди. Бирок мен 1 жыл Саляновадан жооп ала алган жокмун. Мынакей, бул жерде бусканды ким бусат? Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, эми айылда мугалим, детсаат ушундай эле киши. Азыр жөнөкөй кишилер иштебей калды, мурун коюп койчу. Азыр болсо ошо мугалимдерден эле. Аларды административдик ресурс. Бизде азыр 2 проблема чечилбей калды да. Мен шайлоо комиссиясында азыр чечилген. Бул подкуп жана добуштарды сатып алуу, анан административдик ресурс. Мына административдик ресурсту бул башкы кишиден гана эрки керек. Мен мына өткөн президенттик шайлоодо Таласта шайлоодо иштедим мен. Ушул жогору жактан багы биздин жергиликтүү бийликти көнүп калыптыр. Жапарып келатыр дегенде давай чогулткула акимдерди деле бияктан команда барыптыр. Бир да кишиге болбосун. Канча киши келсе ошончо мен жолугам деп айтты деди. Мына мен райондук штабта отуруп, мен өзүм качкан. Эл өзү эле келди да, болот экен. Анан ал болбой иттин өлүгү ушул биздин ак үйдө жатып атат да. Кыска анткени убактыбыз аз калып атат. Өтөн тең пикиринде ошол биринчи баары эле келип туруп эле коррупцияны айтып атат. Анан баарынын оюнда эле ошол мындай эмне кылуу керек деген эле маселе, мындай жол көрсөткөн бир пикир жок. Бул келип туруп эле биз жана лабиринттин ичинде эле жүрөбүз да. Кайда барабыз, эмне кылабыз? Түрдүү түмен методдорду колдонуп шайлоонун бүгүн позициясына да ишенбейт, оппозициясына да ишенбейт, алардын программасы, идеологиясына ишенбей бүгүн банкрот абалында турат. Саясий партиялардын институту бир белгилүү бир убакыттардан кийин калыбына келмейин мүмкүн. Ушундай бир жолдордон өтө бериппиз. Бирок бүгүнкү күнү мындай бир жарыкты көргөн бир тоңгуюкта турабыз, жарык көрүнбөй атат да. Жарык мен мына 4 пикирде тең ошону эле айтып атат. Кыска, аябай. Партия эмес. Конституциянын мыйзамын шайлоо боюнча вот ошол жерде коррупция жатыр. Вот вас здесь заставляет людей идти на коррупцию, на махинации, на хитрость, потому что избирательный порог повысили.
избирательный залог. Только масло. Жанагы лидердар партия. Вот Бабанов 2007-де СДПК-мен барды. 2010-да республикамен барды. 2015-те республика Атажұртпен барды. 3 партиямен только Бабанов өзі барды, ақшасы бар. Это лидеры партии, не уверенные в себе, что елді өтеміз деп. Өзі 9% избирательный порог предлагать нет. 2020 жылда 5% қылай күтіп, өзі партиясы сунуш кіргізді. То есть вот они от власти, потому что закон должен быть только для простых народов. Простой кедей балдарға өш керек, высшее образование есть, денег нету. Высшее образование есть, умные. Избирательный порог не могут писать. То есть все сделали, вот коррупционный закон, это конституционный закон о выборах Кыргызской республики, президент и депутат Жогорку Кенеш. Потому что даже Акаев в 2010 году на президентские выборы неуверенный был и государственный язык кыргызский вел для Кулова. Побоялся, что өтпейді, а вот здесь перепон его кастрировать. 2000. Вот такие законы, конституционный закон. Только коррупционный во главе с президентом и депутаты принимают решения. Они депутаты голосуют, президент подписывает. То есть представителей народа не будет в этом парламенте. А обратно маколё-соколё, денежные. И вот эти все олигархи сидят, все высшее образование имеют. Высшее образование. По 2, по 3. Так, биздики Рахмат. экинчи бөлүгүбүздө бүттү, бир 19 мүнөттөй калыптыр бүтөрүнө. Ар ким өз пикирин эмне туура эмес болуп атат, негизги эмне кылсак оң болот дегенди пикириңерди, корутундуу пикириңерди айтсаңар, мындайдан баштайлы, анда сиз. Сөзсүз түрдө мыйзамдарды болгондо биринчи кезекте шайлоо жөнүндөгү мыйзам өзгөртүү киргизиш керек. Бул абдан чийки кабыл алынып калды. Муну эми шайлоонун жыйынтыгы менен көрөбүз. Кемчиликтер каерден ор коюп, бул азыр баштала электе эле көрүп атабыз. Бирок шайлоодон кийин кандай кемчиликтер бар, ошонун баарысын сабак алып биз кайра чийки мыйзамды кайра ыйлеп иштеш керек. Экинчиден партия, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды албетте бул абдан мындай бир жесткий бир критерийлер менен мындай бир ошондо ирилешет, ошондо саясий партияга ойлонуп кирет, ойлонуп чыгат да. Баягы каалагандай мына 6 айда 6 партияга кирип чыгыптыр дегендей, мындай ошондой бир ситуациялар болбош керек. Саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды дагы биз абдан карап чыгышыбыз керек. Үчүнчүдөн, бул региондордо жалпы эле элибиздин дагы ошол шайлоолор боюнча саясий маданияты дагы калыптана элек, калыптаныш керек. Бул келип туруп мына бүгүнкү күн эмне үчүн ошол акчалууларды издеп атат? Бул келип туруп эле элдин улам баягы күрөө тамырын бул саясий партиялардын лөктөрү кармап көрүп атат да. Кайсыл жагынан мындай бир баягы орусча айтканда слабый жагын карап туруп, эмне кылганда ушул өтүп кетебиз, пароктон кантип мындай добуш алабыз дегенде ушуну негизги көрсөткүчтөрдүн бири катары алып атат. Ошол акча таратуу, акча алуу деген бул илдеттен кутулуш керек. Биз ошого жетишибиз керек деп ойлойм мен. Сиз 2 минут. Сегодня в парламенте президент принял такой закон, коррупционный закон, конституционный закон о выборах. Почему сейчас все лидеры партии бегают с партии в партию? Избирательный порог подняли 5%. То есть в 3 раза подняли порог, который есть математик немецкий. Вы знаете, что такое 100%? Вы как физик знаете. Это ученый придумал. Если 2% поставить, это 108%. То есть могли прийти 30-40 партий. Каждый, уже Бабанов пошел бы своей партии. То есть всех заставляет кошельки собирать и людей покупать. Порог перескочить 5% проблема сегодня. Поэтому сегодня неуверенные в себе лидеры партии, лидеры, которые были Акжол, Мекенем Кыргызстан, Беремдык, и они все бегают по партиям. Понимаете, по партиям. Вот это у них моральное, нравственное, вот это их репутация, честь деген сөз жоқ. Сегодня ложь, идеология, обман в политических партиях, только вот этим заниматься. Как бы обратно получить и обратно против народа работать. Простому народу они вообще не дали права избираться. Не только избирать, еще избирать посмотрим, дадут или нет. И поэтому 29 ноября 2021 года, если все нормально пройдет, значит... 29, 28 итоги. На другой день. Да, 28. Результат 28. Если хорошо пройдет, люди будут довольны, будет.
Если какие-то недовольства, то президент и парламент должен в отставку уходить. Значит, я не провел, я не дал права избирать и быть избранным простому народу. То есть вот эта моральная сторона. А обратно қалпы, ой, я все сделал, Чимкирик, тот, и он, Акаев төттік біз, Бакиев төттік, Джеймбеков төттік, Атамбаев төттік. То есть все мы это прошли. Хватит врать. Конституционный закон о выборах – это коррупционный закон. Это не дает права простому гражданину свои права избирателя и быть избранным. Парламенттік шайлоо деген, егер да жақсы өткен болса, демек ошол коомдун стабилдүү экендигинен кабар берет. Кече Россиянын мамлекеттик думасына 5 партия өттү, жыйынтык чыгып атат, аналиттер иштеп атышат, ошондой баа беришти. Жаманбы, жакшыбы, биз стабилдүү коомду түзө алыппыз. Эми төңкөрүш боло тургандай нерсе себептер болгон жок да. Мен эмнеге коркуп атам деп айтып атам. 2010-жылы экстремалдык кырдаалда биз Камила Айым экөөбүз депутат болуп келдик. Анда чынында эле жогортон баягындай давление болгон эмес. Ага колдор да бошогон эмес, ниеттери да жеткен эмес. Түштүктөгү баягы окуялар, апрель окуясы бардык келип туруп, ошол бир өзүнчө эле бир мындай бир жакшынакай бир саясий оазис түзүлгөндөй болгон да. Ошону түзүүнү эмне үчүн биз ушундай өнөкөткө айландыра алмадык эмдигиче? Кептин бардыгы 2015-жылы болду. Азыр мына бул 2020-жылды бекер айтып атабыз. Кептин бардыгы 2015-жылы самосвалдар менен такшаларды керек болсо. Ошол жерде болбогон бир баягындай бир балекеттин бардыгы олигархтардын кутурган доору ошол 2015-жылдан башталган. 2020-жылы анын окуучулары, абдан таланттуу окуучулары андан да өтүп кетишти. Алар 3 партияны сүйрөп 90 мандат алып коюшпады беле. 120-да. Мына көрдүңүздөрбү? Вот ошону азыр эми мыйзамды өзгөрткөнгө убакыт жок. Болду. Жетише албайбыз. Президент кол койду, мыйзам күчүнө кирди. Эми эмне кылыш керек? Эми ошол мыйзамды сакташ керек. Менимче президент өзү баш болуп, вообще киришпеш керек эч нерсеге. Киришкендерди аеосуз түрдө жазалаш керек. Партия лидери болобу, БШКнын мүчөсү болобу, же болбосо аким болобу, губернатор болобу, элдин өзүн эркине коюш керек. Вот ошондо гана бир баягындай стабилдүүлүктү даңаза кылган шайлоо болот деп ойлойм. Рахмат. Сиз? Мен Каныбек агайдын оюн андан ары улантып кетсем, мына 10-жылы чын эле шайлоо болгон, административдик ресурс иштебеген шайлоо болгон. Мына Роза Исаковна ошол убакта ушул жанагы Ош окуясы абал кыйын болгондо дагы бирок ушунча колдон келгенче таза шайлоо өткөрүшкө аракет кылган. Садыр Жапаровго дагы абдан жакшы шанс берилди. Бирок тилекке каршы жакшы мыйзам кабыл алынган жок. Система аралаш болду. Мисалы мына бир мандаттуу мажоритардык системада эле жанагы Камила Айым айтып кеткен бомба коюлуп калды. Мындай жок, бир ким көп алган болсо ошол депутат болот деген. Андай система жок. Бул жерде экинчи тур болуш керек эле. Экинчи тур болбойт. Бул жерде бирөө 5000 голос алат, ал эми калган бияктагы 20 кандидат 90 миң голос алып, тиги 5 миң менен жалынды. Алар тыныч жатып калбайт. Эгерде бийликтин кишиси болбой ал өтүп кетсе, беркилерге арыз жаздырып, аны алдырып салат. Бул абдан соттошуп жаман. Садыр Жапаровго абдан бир шанс келген, бирок тилекке каршы аны колдон алган жок. Эми дагы шансы бар. Мен жеке оюмча Каныбек агай айтып кеткендей, эми ушу шайлоодо административдик ресурсту колдонтпой, таза элдин тандоосуна коюп койсо, мына ошондо бизде тынчтык менен шайлоо өтүп, коомдо стабилдүүлүк орун алат дейм. Эгерде административдик ресурс дагы колдонулса, бирок уже округдардын бөлүнүшүнө эле мен ушул системада иштеп жүргөн киши катары уже административдик ресурстун кулагы көрүнө баштады. Эгерде административдик ресурс дагы колдонулса, биздин элди билесиздер, 4 революция кылган, андан да кайра тартпайт. Рахмат. Биз бүгүн Майдан программасында эмне үчүн партия куруу акча өндүрүү ыкмасына айланып кетти деген теманын айланасында талкуу өткөрдүк. Талкууга катышкандар Камила Талиева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы вице-премьер Эркин Бөлөкбаев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты жана Финполдун мурдагы жетекчиси Каныбек Осмоналиев,
тоже депутат болгон, жогорку кеңештин жана министр болгон, жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов. Рахмат сиздерге. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.